Биздин жумушта эжелер 23 февралга карата бизге белек беришкен. Жакында 8 март деген страшный байрам келе жатат. Ошондо биз да белек бериш керек болобу? Алгандын бергени бар дегенде мүмкүн болсо жооп берип коебуз. Жакында 8 март келе жатат, рахмат дейт. Жок, сөзсүз түрдө бериш шарт эмес. Берсе ыраазылык алдырып кой, болду, ошо менен анан бербей коесуң сен. Анан кийин ал дагы бербей коет. Келгиле, белектердин баарын алыш беришпейли, ошол Оруз айт, Курман айтта коллектив чогуу тамак жей жакшы болот. Ушул туура эмес туугандарым деп айтыш керек аны. Качанга чейин ушинтип жүрө беребиз? Мусулмандар, биз мусулманбыз, анан мусулман эместер өздөрү билсин. Өздөрү билсин алар. Жумушта ар айда майрамдар болуп калат. Ошол бизге тиешеси жок майрамдарга да акча чогултушат. Акча бере албайм деп бербей койсо болот. Ооба болот. Себеби бүгүн ошол 8 мартка карата эжелерге белек алып берип акча чогултушту. Менде акча жок болчу, анын үстүнө бергин келген эмес, менин жаман көрүп калды. Жаман көрө берсин. Жаман көрө берсин. Жаман көрүнөм десең, анды ишиң жүрүшпөйт. Sen жашоону өзүң үчүн жашайсыңбы же бирөөгө жашап бересиңби? Ошону түшүнүш керек, урматтуу бир тууганым. Качанга чейин сен каада салттын, ана адамдар дейт экен, андай деп ошондой чыңжырларга байланып жүрүп кор болуп өтүп кетесиң. Бир өзүң үчүн жашайсыңбы? Өзүң үчүн дегенде ибадат үчүн деген сөз. Үйүң коруп, дүнүйөң коруп, малың коруп, салт сактайм деп отуруп кыйналып кетишиң керекпи? Кудайым сени эмнеге жаратты? Мен сени жараттым дейт, ибадат үчүн деп атат. Ибадат деген сөз эмне? Бул шарият менен жашоо деген сөз болот. Качанга чейин өзүң кыйнай бересиң? Эл ушинтеткен, эл мынтеткен деп. Элиң эч убакта ыраазы болбойт. Элиңин баарын чакырып келип бирден кой берип жип бербей койсоң, жип дагы берет эле, жип бербеген акмак. Шундай сараң, атасы шундай болчу деп кетесиң. Бир кой берсең, жип бербей койсоң. Элдин баарын чакырып келип пакеттерден чоң-чоң кылып берсең, салып кет, пакет жыртылып кетсе, чоңураак пакет койбой бүтүрленбей дейт. Өзү ак пакет койгон эмес, жана жылтырак эт орой турган. А сен жанагыдай көк не деген жазуусу бар? Айген деген жазып пакет койсоң, айрылып кетсе, чоңураагын койбойбу дейт. Адам ушундай. Ошон үчүн сен ага караба. Динде кандай ошого карап кете бер, калган ишти Алла. Мен ушун жашайм, мына ушундай меники. Кызыктырбайт, бирөө эмне деп айтат. Кудайыма күз болсоң болду. Шариаттын билишинде айтам. Вахаби деп айтат, шиит деп айтат, эшмат деп, ташмат дейт. А эмне десең ошо де. Өзүң жооп бересиң кыяматта. Өзүң жооп бересиң кыяматта. Бирөөсү жаман нерсе жок, кыжалат деле болуп койбойм. Бир тырмакчаны кыжалат болбойм. Эмне кыжалат болосуң? Ошо арзый ошо кыжалат болгонуңа. Бирөө сени мактат, мактаганга көтөрүлүш да кереги жок. Чындап мактаса ыраазы болосуң, ушул чын айтып атат деп, бирок кеде жалганда мактай берет. А кайран ар жий келесиң, кайран ыраазы болуп. Эл эмне дейт экен деп. Эл эмне дейт экен деген менен жашап бүтпөйт тууганым. Антип өзүңү сазга батырбагының. Жашоо сага бир эле жолу берилет, сыноо жашоо. Эртең өтүп кетет. Өлүп калсаң, элиң келип дагы өт керек, бирок тамак бербей койсоң. Ошон үчүн антпегин сен. Кудай үчүн жаша. Эмне кереги бар? Эжелер мынтеткен, жумуштагылар антеткен деп.